Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын эки тарап эки чыгармасы. 3 бөлүм. Күндөр молдонун теспесиндей саналуу өтүп жатты. Эмдигиче алмаздан кабар жок болгонун ойлогон Арсар жүдөп кетти. Анын сана аркаганын Айжан да сезет. Ал кургур үйдө болгон жумуштун баарын жасайт. Арсардын кир когун да жууйт. Арсардын урушканына эч көнбөйт. Арсар өзү деле жумуштан өтө чарчап келет. Айжандын кош бойлуу экенин билгенде аны жумуштан бошоттуруп алган Арсар. Ансыз да Араңжан немеге күч келип калабы деп коркту. Учу кыйрына көз жеткис жерлерди өкмөттөн арендага алып иштетип жаткан часындын да жумушу абдан көп. Бирок талаага баруу Арсарга кандайдыр бир дем берет. Кичинесинен талаа менен, мал менен аралашып өскөн Арсар керилген талааны аралап басканда өзүнүн айылындагы талааларды эстеп, талаадагы чөптүн аңкыган жытынан кере дем алып, көңүлү куунак боло түшөт. Экөөбүз ушул тоо койнунда жашайбыз деген Алмаздын сөзүн эстеп, ичи уйгу ачышып, эми эч качан андай болбосун ойлоп, заманасы тарый түшөт. Бирок ошол замат өзүн колго алып, кой, мынтип отурсам жинди болуп кетем го, эми маңдайыма жазганды көрөрмүн деп кайра чыйыр алат. Айрыкча талааны кайтарган Закир чал менен маектешкенди жакшы көрөт. Закир чал жалгыз бой абышка болгондуктан күндүр түндүр эле ушул талаанын четиндеги чатырда жашайт. Арсарды көргөндө ал да сүйүнөт. Экөөнүн жылдыздары келишип абдан сырдаш болуп алышты. О кагылайын кызым, келе жатасыңбы? Закир чал Арсарды утурлай басты. Келе кой. Амансызбы ата? Арсар абдан сүйүнүп, аны менен кол алыша учурашып, арыктын жээгинде жаткан жаман талпакка отура калды. Эс ал кызым, чарчадың го? Закир да Арсардын жанына отурду. Чарчаган деле жокмун ата. Жөн эле ушул даркан талаага көз салып отургум келип атат, деди Арсар ырахаттана. Балам, мына 50 жылда эл жаңы деген ушинтип заман токтоосуз өзгөрүп атат. Ушул совхоздун керилген талаасына бир эле киши ээлик кылат деп ким ойлоптур? Закир чал башын чайкады. Ата, бул жерлер часындын менчик жери эмес да? Ооба, азырынча менчик эмес. Бирок жүрө менчикке өтөт деген кептер да бар. Ким билет кандай болоорун. Жашоо күн санап өзгөрүп атат. Эртеңки күн кандай болоорун эч ким билбей калды азыр. Өкмөт башына бир таз келди да чалма кейин чалып салды. Таз дегениңиз ким? Жанакы Горбачев деген неменин атасын көр. Шайтандай болуп кайдан чыга калды түгөт. Ошол келгени баары өзгөрбөдүбү? Чоң шаарлардагы завод, фабрикалардын баарын менчикке сатып жиберип атышат дейт. Бул эмне деген жорук? Абышка кейиштүү башын чайкады. Арсар да ойлонуп калды. Жеке турмушунун азабы менен жүрүп, жашоодо эмне болуп жатканын деле билбей турбаймынбы деп ойлоду. Эмнегедир ошол замат өзүнүн азаптары арзыбаган нерсе өңдөнүп сезилди. Көрсө, жашоо түп тамырынан өзгөрүп жаткан тура. Мына кызык. Ата, анан ушунча жерди бир эле адам ээлеп алса, калгандары эмне кылат? Эмне кылмак эле балам? Ошол ээлик кылган кишиге жалданып иштейт. Кандайча жалданып иштейт? Эмне, кулчулук заман кайра келеби? Ооба, ошондой болот окшойт кыясы. Кызык. Атиги завод, фабрикаларды ээлеп алгандарда анда кул жумшашат турбайбы, Ошондой болот го. Ошентип заман артка кетет окшойт.
Байлар, кедейлер, eelik кылуучулар, кулдар пайда болот окшойт. Часын акылдуу амалкөө экен. Замандын ошондой болоорун сезип, алдын ала жерлерди ээлеп алды. Ал башкармалык жумушунан эмне себептен өз ыктыяры менен кетти дейсиң? Себеби жакында совхоздор да, колхоздор да жоюлат, ошондуктан кетти. Закир чал Арсарды түшүнүп атасыңбы деген сынарда карады. Кантип ушунун баарын жоюп салышат? Эл эмне болот анан? Эл эмне болмок эле, балам. Ошол тоноп алгандарга кул болот да, айтпадымбы? Кой, кызым, сен башыңды оорутуп жибердим окшойт, деди Закир жагымсыз сөздү бүтүрүп. Арсар оюн жей албай далайга үнсүз отурду. Кокуй күн, анда атамдардын, бир туугандарымдын көргөн күнү эмне болот? Алар да бирөөнө кул болуп калышабы? Кызым, кой эми, анча ойлоно бербе. Бул түбүң түшкөн заман өзгөрө берет ушинтип. Өлбөгөн адам ага да көнөт, буга да көнөт. Жашоодо адам көнбөй турган эч нерсе жок. Закир чал оор үшкүрүп алды. Ата, мен абдан таң калып атам. Жашоо кантип өзгөрөт? Балам, ошентип эле өзгөрөт. Менин жашоомдо заман бир нече жолу өзгөрдү. Сталиндин заманы башка болду. Хрущевдун заманы башка болду. Брежневдин заманы башка болду. Эми минтип Горбачев заманда астын үстүн кылып салды. Аман болсуң, сен да далай заманды башыңдан өткөрөсүң, балам. Жүр эми. Тиги жаман чатырга кирип коон жейли. Сени келип калабы деп бузбай тургам. Закир чал ордунан туруп этегин күбүндү. Арсар ойлонгон тийден чалдын артынан басты. Ошол Закир чал менен замана жөнүндө маектешкен күндөн бери Арсардын ойлору түп тамырынан өзгөрдү. Мен болбогон нерселерге кайгырып жүргөн турбаймынбы? Андан көрө замандын өзгөрүшүнө камданыш керек го. Айжан туура айтат. Алда кандай болот ким билет, акчаны абдан үнөмдөп чогултуш керек экен да. Алмаздан болсо ошол бойдон кабар жок болду. Ал кайда жетип кеткендеги? Ара чолодо жеңесине чалып сураштырат. Жеңеси Алмаздын жиксиз жоголгонун айтат. Күн өткөн сайын Алмаз жөнүндө көп ойлонбой калды Арсар. Эгерде тагдыр буюрса, бир кезде табылар, же бизди өзү табар, деп каниет кылып койду. Сауле Алмаздын 6 жылга кесилип кеткенин укканда, эми ал жөнүндө Арсарга таптакыр эле эч нерсе айтпайын деп чечти. Арсар анын кесилип кеткенин билсе жүрөгү ооруйт. Андан көрө бир жака кетип калыптыр деген ой менен жүрө берсин деп ойлоду. Арсар дагы чалганда Алмаздын кайда экенин эч ким билбейт экен. Ал шаар жака кеткен өңдүү. Ошол жактан иштейм деп бирөөлөргө айттырган экен. Бирок чын бышыгын билбейм. Эми аны табыш кыйын болуп калды го. Издебей эле койсоңчу, деди. Бул кыз эми эмне кылат Алмазды? Эмне үчүн өзү издеп атат аны? Күйөөсүнө өчөшүп, ошону менен табышып алайын деген ою бар го, деп ойлоду. Алмаздын соттолуп кеткенин угуп калса, ого бетер шору кататко кургурдун. Эми ошону кокустан угуп калбаса экен деп Кудайдан тиленди. Бир кезде бир айылдашынын түрмө жөнүндө сөз кылганын уккан Алмаз. Азыр ошол кишинин айткандарын эстеп, эми мен да түрмөнүн турмушун көрөт экенмин го деп, түрмөнүн босогосун аттады. Артынан шарактап жабылган оор темир эшикти бир карап алды. Эми мен бул жерден кайра аман эсен чыгамбы деген ой жүрөгүнүн толтосун сууруп алгандай болду. Не, коркуп атасыңбы? Аны коштоп келе жаткан надзиратель мыйыгынан күлдү. Коркпо, жакында бул жер сенин өз үйүңдөй эле болуп калат. Болгону көк бөрү дегендин жинине тийбей, ишеничине кирсең эле өлбөйсүң. Болбосо
көпкө жашабайсың бул жерде. Надзиратель өз сөзүнө машырлана каткырды. А көк бөрү дегениңер адамбы же бөрүбү? Аны адам десе да болот, бөрү десе да болот, деди надзиратель. Узун коридордун сол капталындагы эшикти ачып, кире бер. Эми сенин үйүң мына ушул жер, деп Алмазды колундагы автоматтын учу менен итерип койду. Алмаз кооптонуу менен кирди камерага. Амансыңарбы? Эмне дээрин билбей, аны карап үндөбөй, анын келээрин алда качан күтүп, бирок анын келишин таптакыр каалабагандай кейиптенип отургандар менен учурашты. Аманбыз го, кел жигит, төргө өт, илмийген арык неме мыйыгынан күлдү. Алмаз кандай кылаарын билбей ойлонуп туруп калды. Түрмөдө адегенде эле өзүңдүн ким экениңди көрсөтүшүң керек, болбосо дароо эле шестерка болуп каласың, деген сөздү эстеди. Сен эмне кыздай болуп чойласың, өт дегенде өтпөйсүңбү? Түрү суук, жагымсыз бирөө ордунан тура калып Алмазды колдон тартты. Алмаз колун шак тартып алып, мага жардамчылардын кереги жок, деди кекээрдүү. Жанагы илмийген неме тигини көз менен атып жиберчүдөй карады. Кел, өт төргө. Бизде ушундай, жаңы келгендерди төргө өткөзөбүз адегенде. Жакшылап таанышып алган соң өз ордуңа отурасың, деди илмигий салмактуу үн менен. Көк бөрүсү ушул го. Атына заты коошпогон неме го. Алмаз тиги илмийген неменин өкүм сүйлөгөнүнө караганда ушундай болсо керек деп ойлоду. Ал туура ойлоду. Ошол илмийген неме чынында эле көк бөрү болчу. Түрмөдөгүлөрдүн ана башы. Өзү илмийгени менен күчтүү, амалкөй, ташбоор неме боло турган. Алмазды тикенектей көздөрү менен тике карады. Жаңылбасам, көк бөрү сиз болосуз го. Тиги көк мээ кароол сага бул жердин таржымакалын сай медиреген экен го. Ооба, көк бөрү деген мен болом. Тиги тикирейген көздөрүнөн заар чачты. Менин атым Алмаз. Алмаз колун сунду. Көк бөрү сунулган колду алган жок. Билем сенин Алмаз экениңди. Бул жерге эмне иш менен түшкөнүңдү да билем, деди көк бөрү. Эй, бала, бул жерде көк бөрү өзү кол бергенге гана укугу бар. Сен ошону жакшылап мээңе түйүп ал, деди төрдө отурган лөкүйгөн неме. Баары кыраан катка күлүп калышты. Макул, эсимде болот. Алмаз эч нерсе болбогон адамдай төрдөгү керебетке барып отурду. Тиги лөкүйгөн неменин саңырсыган жыты мурдун өрдөп, андан оолактады. Бүгүнтөн баштап Алмаз менин коргоомдо болот. Мунун душманы менин душманым. Түшүндүңөрбү? Деди көк бөрү отургандарды тегерете карап. Баары үнсүз баштарын ийкешти. Көк бөрү көп сүйлөбөгөн, жеңиндеги көзүрүн оңой менен чыгара койбогон митаам. Ошондуктан абдан коркунучтуу адам. Боло турган нерсени да көз ачыктай билген. Өзүнүн ар бир кадамын ойлонуп таштаган. Коргойм дегенин коргогон, жоготом дегенин жоготкон курч мүнөздүү. Түрмөдө отургандарга гана эмес, түрмөнү кайтаргандарга да, ал түгүл түрмөнүн сыртында да кандайдыр бир белгисиз күч менен үстөмдүк кылат. Ошончолук кудурети менен эмнеге ушул убакка чейин түрмөдө отурганын да эч ким билбейт. Ал мезгил менен башка жака жоголуп кетип, кайра пайда болуп калат. Азыр ушул камерада отурганы менен мунун өзүнчө жашаган бөлмөсү бар. Ал жакта баардык ыңгайлар бар. Телевизор, радио, жумшак керебет, даараткана. Анын ичкен жегени да башкалардан өзгөчө. Бирок анын бөлмөсүнө өзүнөн башка эч кимдин киргенге укугу жок. Азыр болсо атайын Алмазды тосуп алганы келген эле бул камерага. Алмаз анысын билген жок.
Бирок келери менен эле анын адамы болуп калганына ичинен сүйүндү. Эми булардан былыктарды күтпөй эле коркпой жашай берсем болот тура. Канчалык сүрдүү көрүнгөнү менен Көкбөрү акыйкат адам го. Болбосо мени эмнеге коргойт эле деп ойлоду. Болуптур эмесе, ордуңа жайланышып жашай бер. Болгон меймандостугуңарды көрсөткүлөймү, деди Көкбөрү ордунан туруп. Отургандарды тегерете карады. А сиз кеткен жатасызбы? Алмаз ордунан тура калды. Көкбөрү отура бер дегендей ишарат кылды. Мен башка жакта жашайм. Бирок ушул эле түрмөнүн ичинде. Сен жакшылап эс ал. Экөөбүз шашылбай дагы сүйлөшөбүз. Убакыт толтура алды да, деди Көкбөрү. Рахмат сизге, деди Алмаз ордуна кайра отуруп. Мейли, жакшылап таанышкыла. Көкбөрү отургандарды кыдырата тикенектей көздөрү менен карап, анан жанагы шүмрөйгөн немени көзүнүн кыйыгы менен тымызын карап чыгып кетти. Тиги да ага тымызын бир белги бергендей болду. Алардын бул кылыгы Алмаздын көз жаздымында калган жок. Бирок эч нерсе байкабаган адам өңдөнүп отура берди. Боюмду таштаганга али эрте го, деп ойлоду ичинен. Көкбөрү кетээр менен камерадагылар Алмазды тегеректей калышты. Кана жигит, бизге деле айтып бер эми окуяңды. Эмне иш менен түштүң бул жерге? Лөкүйгөн неме биринчи баштады. Менин окуямдын эмне кызыгы бар силерге? Мен бирөөнү өлтүрөйүн деп өлтүрө албай калдым. Ошондуктан түштүм бул жерге. Алмаз кыска жооп берди. А сен бизге болгондой кенен кесир айтып бербейсиңби? Биз эч жакка шашпай элебиз, деди лөкүйгөн неме. Баары кыраан каткы болуп калышты. Эй, силер Көкбөрүнүн айткандарын унутуп калдыңарбы? Болду эми, асылбагыла жигитке. Жанагы түрү суук неме болуша кетти. О, энеңди, шиш мурун, биз жөн эле сурап атабыз, жеткирип барбайбы? Лөкүйгөн неме болушканды жаман көзү менен карады. Жеткирбейм, мен деги эле айтып атам. Шиш мурун күңкүлдөп барып керебетине отурду. Көрдү эле мунун кличкасын. Алмаздын күлкүсү келип тигинин атына. Бирок күлгөн жок. Деги эле атына жараша заты бар экен мунун. Шиш мурду менен болгон нерселердин баарын шимшип, жеткирип турат окшойт. Жагымсыз саңырсыган жыты болгону менен тиги лөкүйгөн неме жакшы эле адам го. А тиги орус абышка баятан бери ооз ачкан жери жок. Кыргызча түшүнбөйт го. Нардын үстүңкү кабатында жаткан экөө да унчукпай эле. Сүйлөгөндөрдүн оозун карап баштарын ылдый салаңдатып жатышат. Деги булардын кимисинен сактаныш керек эми. Болору болсунчу. Алмаз бош орунга төшөнчүсүн салды да, адатынча башындагы ойлордун баарын алып ыргытып, ошол эле замат уйкуга кетти. Камерадагылар анын бул кылыгына таң калышып, бири-бирин сырдуу карап калышты. Ошентип Алмаздын түрмөдөгү жашоосу башталды. Түндүн бир окумда ойгонуп ойлонот. Ал ушинтип түн ортосунда ойлонгонду жакшы көрчү. Эч ким тоскоол болбой, мемиреген түндүн кучагында каалашынча ойлонот. Баарынан анын ойлондурганы Көкбөрүнүн коргоого алганы. Менин эмне керегим бар ага? Же жөн эле боору ооруп атабы? Ай ким билсин, анын бирөө жарымга боору ооруй турган деле түрү жок го. Арсар Алмаз жөнүндө көп деле ойлобой калды. Анын ойлору Айжан менен жумушта. Айжандын акыбалы оордоп бараткандай. Тамакка такыр табити жок. Өңү да адеттегиден башкача куп-куу. Деги аман эсен көз жарып алса экен. Жумушунан үйгө жеткиче ою онтала. Мен кел жатам. Тыштан кирээр менен бутуна жабыша калган Амантайды
так көтөрүп бетинен өптү Арсар. Бала кийинки кездерде Арсарга жакын болуп кетти. Айжан эч нерсеге көңүлү жок, баласы менен деле көп алек болбой калды. Азырда керебеттин четинде ойлуу отурган экен. Баланы жерге коюп, Айжандын жанына отурду Арсар. Айжан, сага эмне болду? Бирдеме жедиңби? Деп сурады. Арсар, мен ойлой бербечи. Андан көрө өзүң тамактан. Карачы илмейип арыктап кеттиң. Жумушуң аз келгенсип, мен да сенин башыңа түшкөн азап болдум го. Айжан көз жашын сүртүп, телмирип отуруп калды. Айжан, ушинтип айтпачы дебедим беле. Дайыма эле ушинтесиң. Эмнеге сен менин башыма түшкөн бале болмок элең? Мен кайра силерди караан тутуп жашап жүрөм го. Алмаздан да тигинтип дайын жок болду. Аны табыш кыйын болуп калды. Ал келсе да сага жеңилирээк болот беле? Арсар ыйлагысы келди. Арсар, мен акыбалым жакшы эмес. Мен өзүм дарыгермин да. Эмне болуп атканымды билип атам. Мен сени дагы далайга чейин кыйнатты окшойм. Сен ушинтип бизди багып жүрө бересиңби? Сенин өзүңдүн тагдырың эмне болот? Мен ушул баланы аман эсен төрөй албайт окшойм. Ошондуктан муну алдырып салганым оң болобу деп атам. Айжан Арсарга жанатан бери ойлогонун айтты. Эмне? Арсар жылан көргөн адамдай Айжандан оолактай түштү. Айжан, эмне деген шумтукту айтып атасың? Арсар, сен мени туура түшүнчү. Азыр мынтип Амантай экөөбүздү багып атасың. Анан бул төрөлсө, үчөөбүздү багасыңбы? Менин ден соолугум жакшы эмес. Төрөттөн кийин мындан да начарлап кетиши мүмкүн. Анда эмне болот? Айжан, ошондуктан сен азыртадан ден соолугуңа кам көрүшүң керек. Эмнеге тиги доктурдун тилин албайсың? Сен ооруканага жатып дарыланышың керек. Айжан, эгерде менин жүрөгүмдү ооруткуң келбесе, ошент. Баланы алдырам дегениңди экинчи угузба мага. Балалуу болуш бакыт да. Мен эми же бала төрөй албасам, кимге керегим бар? Же сен менден тажадыңбы? Арсар эми ачык сүйлөшкүсү келди. Арсар, сен эмне деп атасың? Мен кантип сенден тажайын? Мен сени аябап атам. Бизди багам деп жүрүп, сен да ооруп калсаң эмне болот? Ойго койгүн, мен эмне ойлойсуң? Мен жумуш иштебей калган күнү ооруйм. Мен бала кезимден ар кандай жумушка бышкам. Сен мени ойлоп кыйналба. Андан көрө ушул баланы аман эсен төрөп ал Айжан. Амантайыңа жолдош болот. Калганын болсо убагында көрөбүз. Алмаз табылгыча мен силердин жаныңарда болом. Мен силерге көнүп да алдым. Бул айылга да жумушума да көнүп бартам. Часында абдан жакшы киши экен. Кудай таалам экөөбүзгө боор оруп кезиктирген го ага бизди. Баса, Амантайды бакчага сүйлөшүп атам. Жакында орун болот. Аны бакчага беребиз. Азырынча бизде баары жакшы Айжан. Сен көп эле ар кайсын ойлой берип, мени да избечи. Арсар Айжандын колун өз колуна алып, ага мээримдүү карады. Арсар, деги сендей адамдар дагы бар болду экен бул жашоодо. Өзүңдү таптакыр ойлобойт экенсиң го. Мен эми Алмаздын келишин деле каалабай калдым. Ишенесиңби? Мен сенден такыр ажырагым келбей калды. Сен ушундай боорукер адам экенсиң, Арсар. Сен мага кылган жакшылыктарыңды мен эки дүйнөдө да актап бере албайм го. Айжан эркеп Арсарды кучактап ыйлап жиберди. Айжан, болду эми ыйлабачы. Мен да силерге көнүп алдым. Кээде өмүр бою эле силер менен чогуу жашагандай болом. Мен силер үчүн жакшылык кылып атамбы, же силер мен үчүн жакшылык кылып атасыңарбы? Белгисиз. Эгерде силерге жолукпасам, мен эмне күндү көрөт элем? Арсар да токтоно албай ыйлады. Качантан берки чогулган бугу бербей кетти. Арсар, ыйлабачы. Болду эми. Эми Айжан Арсарды сооротtu.
Мен сени чын эле эзип жибердим го. Кечирип кой мени. Мен сендей кайраттуу эмесмин. Мен эми аракет кылам. Баарына чыдайм. Ошентчи Айжан. Кайраттуу болчу. Баланы алдырып салам дегениңди угузба мага экинчи. Кесир кылба Айжан. Муну мен сага өзүм балага зар болуп жүргөндүктөн айтып атам. Мен зар болгон баланы сен кор кылба. Эч нерсе болбойт. Балдар эртең эле чоңойот. Ошондо мен аларга балпай, кантай эже болом. Арсар жашын сүртүп жылмайды. Кудай ошол тилеңе жеткирсин. Арсар кечир мени. Мен эми ыйлабайм, деди Айжан Арсарды бекем кучактап. Экөө бири-бири менен жан дилдери менен ширелишип, ичиндеги болгон буктарын чыгарышып, ошону менен өткөн жашоосуна кош айтып, жашоонун жаңы барагын ачышты. Экөө Кудай бириктирген бир тууган болуп калышты. Эми булардын биримдигине эч бир күч каршы тура алгыдай эмес. Арсардын жүрөгү жеңилдеп, эми мен Айжан үчүн баардыгын кылышым керек. Алмаз келгиче булардын тагдыры менин мойнумда. Андан кийинкисин дагы көрө жатарбыз деп илгери үмүт кылды. Алмаз кесилип кеткенден бери Калдар аке ойлуу жүрдү. Эмне бале болду деги. Ушинтип жаштайынан тагдырына балта чабылат беле. Атаңдын көрү дүнүйө алсыздарды жалмап жегенин качан токтотот деги. Абышка колундагы камчыны жерге таштап, үйдүн ирегесиндеги дөңгөчкө отурду. Ичиндеги бугу чыкпай, буулугуп далайга ойлонду. Аңгыча ылдый жактан аркырап келе жаткан машинанын үнүн эшитип, колун серепчилеп жол карады. Ферма келе жаткан го. Баарынан да ушул азыр ферманы көргүсү келген жок. Бул шыпшайдар жөн келе жаткан жери жок да. Абышка оюн жыйгыча ферманын машинасы үйдүн жанына келип токтоду. Ферма, зоотехник экөө келишиптир. Ассаламу алейкум аба. Зоотехник озунуп учурашты. Кудайга шүгүр турабыз го. Калдар аке али калды. Ферма колун сунмаксан болуп учурашты. Аба, сүйлөшө турган жумуштар бар эле. Зоотехник эмнегедир оңтойсузданды. Анын добушунан эле бир жамандыктын жышаанын сезди Калдар аке. Сүйлөшө турган кебиңер болсо үйгө кирип жайып отуруп сүйлөшөлү, киргиле. Үйгө кирип жайланышып отурган соң зоотехник сөзүн баштады. Аба, эртең силердин короодон 50 баш жүктөп кетишет. Эт үйрөктөрүнөн тандап салып бериңиз. Эмнеге? 50 башты кайда алып кетесиңер? Калдар аке таң калды. Ошондой буйрук келди. Ар бир короодон 50дөн баш кетет. Зоотехник кимдин буйругу экенин даана айткан жок. Кокуй күн, этке иликтер кетчү эле го. Жеми туут койду да этке жөнөтүп калдыңарбы? Аба, жогору жактан буйрук келди. Аны биз аткарбай кое албайбыз. Өзүңүздүн менчик малды берип жаткансып, теригесиз да жарыктык. Ферма сөзгө аралашты. Ай бала, мен териккен жерим жок. Деги эле сурап атам. Эттүү койлорду тандагыла дегениңерге караганда этке кетет да. Анан туут койлор кантип этке кетет? Калдар аке ферманы жаман көзү менен карады. Башкалар унчукпай эле аткарып атышат буйрукту. Сиз эмне эле урушкуңуз келип атат? Бер дегенди бере бериңиз да. Фермада Абышкага жини келди. Баса, тиги торунду да сырттагы чабанга бериш керек болуп атат. Силерге 2 ат эле жетет. Эмне дейсиң? Калдар аке уккан кулагына ишенбей обдулуп алды. Торуну эмнеге берем? Ой аба, тынчсызсаңыз эми. Зоотехник карыяны жайкады. Сыртка ат жетпей тат. Ошондуктан силердин торуну сыртка берүүнү чечтик. Ай, балдар, койлорду алсаңар ала бергиле. Бирок торуну мен бербейм. Тай кезинен таптап өстүргөм. Алсаңар берки экөөнү тең алгыла демектен. Бирок торуга тийбегиле. Калдар аке
кесе айтты. Қызық киши экенсиз, тай кезинен таптап өстүрсөңүз да, ал өкмөттүкү да кантип бербей коесуз? Ферма Калдар акени оңурая карады. Ошентип эле бербей коем. Көп көрүп атсаңар айттым го, тиги чабдар ат менен кунанды алгыла. Бирок торуга тийбегиле. Ой, жарыктык киши андай болбойт да, торуну дегенден кийин торуну беришиңиз керек. Торуну деп ким айтты? Же тиги жогору жактагыларың менде кандай аттар бар экенин да билишет бекен? Бул экөөңдүн эле чыгарган чечимиң да. Бүттү. Торуну мен бербейм дедимби, бербейм. Калдар аке ачуусун жашыра албай кыйкырды. Жок Калдар аба, сиз торуну бересиз. Сыртка тиги эки атыңыз чыдабайт. Чабдар атыңыз карып калды. Кунан болсо жаш. Ошондуктан торуну эле бересиз. Ферма айтканынан кайтпады. Андай болсо койдун баарын өткөрүп алгыла. Аттардын баарын да алгыла. Аба, сабыр этиңиз эми. Ачууга алдырбай акыл менен иш кылалы. Тиги кунан деле бышык эле ат болот баралына келгенде. Сиз аттарды жакшы таптайсыз да. Зоотехник Абышкага жагалданды. Калдар аке кандай кылаарын билбей ойлонуп калды. Ооба, ат өкмөттүкү болгондон кийин бер десе бериш керек. Бирок боор эти менен тең болуп калган торуну кантип берет? Ушул тоолордун ар бир кокту колотун, ар бир чыйыр жолун билген атты кантип берет? Анын үстүнө акылдуулугун айт. Тил эле жоктугу болбосо адамдыкынан кем эмес акылы. Атүгүл кээ бир адамдардан акылдуураак. Алмаз да торун ар нерсеге үйрөтүп, узун күн ушун менен алек болчу эле. Сөздүн кыскасы, торуну бересиз. Биздин башка жумуштарыбыз да толуп атат. Ферма чыйтыйы ордунан обдулуп, муну менен эмнеге кечке алпурушуп отуруш керек дегендей кылды. Ай бала, сен антип мага өкүлдөбү. Мен сенин атаңдан улуу кишимин. Алсаң ал атты. Мен колумдан эмне келет эми? Бирок көзүңдү ачып жүргүнүң бала. Сен өтө эле чапчаң болуп бартасың. Калдар аке ферманы жек көрө карады. Ой, сиз эмне эле мага асылып калдыңыз? Ферма ого бетер оңураңдай турган болгондо зоотехник аны тыйып койду. Болду эми, сөздү ырбатпай токтотчу, жүр жылалы. Азыр эсеп кысабызды тактап алалы. Ферма көтөрө келген папкасын столго коюп, кагаздарын алып чыкты. Кагаз жүзүндөгү эсеби бүткөн соң, эртең койду чыгарбай эле коюңуз. Эртең менен ушул жерден эле машиналарга жүктөшөт. Торуну болсо тиги сырттагы жайдар алып кетет, деди ферма кандайдыр бир кубанычтуу үн менен. Деги эле ушул койдун баарын өзүнө алып жаткансып жайдары. Ушул шайтандын шапалагындай болгон немени башынан эле көп жактырчу эмес Калдар аке. Азыр ого бетер ферманын бир нерсеге табасы кангандай болуп, турган кебетесине кыжырданды. Мейли анда, аман туруңуз. Зоотехник ордунан турду. Ферма да ордунан турду. Жакшы баргыланда. Калдар аке ордунан козголгон жок. Бир азга будамаланып туруп, тиги экөө чыгып кетишти. Атаңдын көрү дүнүйө, булар эмнени эле былгытып атышат я? Калдар аке кобуранып отуруп калды. Бир убакта төрдө илинип турган комузун алып, баягы өзүнүн жакшы көргөн күүсүн чертип кирди. Теребелге комуздун коңур үнү жаңырып, замандын ар бир тарабынан кабар берип, тиги турган заңкайган тоолорду аралап, аларды боордо өскөн арча, бадалдарды аралап жетип кетип атты. Мамыда байланып турган тору да комуздун үнүн эшитип, эки кулагын делдейтип, демин ичине алды. Мал болсо да абалды түшүнүп тургандай. Мындай күү жөн эле жерден жаңыра бербейт эле деген кыязда алда кандай окуя болоорун жон териси менен сезип, эки таноосун дердейтип турган ордунда туйлады. Калдар аке күүсүн чертип бүтүп, комузду тиктеп дагы далайга отурду. Андан соң
комузду ордуна илип тышка чыкты. Тору карыяны көрөөрү менен көздөрүн алайтып, кулактарын тикчитип, мени башкаларга берип салдыңбы дегенсип кошкуруп койду. Калдар акенин жан дүйнөсү жабыркап кетти. Торунун жанына басып барып, анын тумшугунан сылап эркелетти. Жаныбарым, жүрөгүң сезип атабы? Ооба, эми сени да колдон алдырганы калдым окшойт. Көзүнө тегерине келген жашты токтотууга кудурет жетпей калды. Ат башын чулгуп, карыянын жаагынан ылдый кулаган, көзүнүн жашын сүрткөнсүп, улам алайган көздөрү менен жалооруй карап, ээсинин жүрөгүндөгүсүн өз жүрөгү менен сезип турду. Сен акылдуусуң да, барган жериңден кайтып кел макулбу? Сени сырттын жолдорун даалай баспадың беле? Келчү жолуңду табасың го. Менин канатымды кайрып кошту. Сен мени таштаба, сөзсүз кайтып кел, деп шыбырады абышка жылкынын кулагына. Тору улам башын чулкуп, түшүндүм дегендей ишарат кылды. Жылкынын түшүнгөнүн сезип, карыянын жаны жай ала түштү. Далай жолу ушинтип кулагына шыбыраган сөздөрүн сөзсүз аткарчу Тору. Бул жолу да ошентет деп ойлоду. Жондон ылдый жамыраган койлордун үнү эсине келтирди карыяны. Торуну сылап дагы бир аз турду да, кой короону көздөй басты. Кубан аттан түшө электе эле: "Ата, тигилер эмнеге келишиптир?" деп сурады. Балам, алар кийинки кезде жакшылык менен келбей калышты го. Торуну алабыз дейт. Торунубу? Эмнеге алышат экен? Тиги сырттагы жоодарга беребиз деди го. Ой ата, анан сиз макул болдуңузбу? Чабдарды ал дебейт белеңиз. Кубан аттан секирип түштү. Айтпай койду дейсиңби, балам? Айттым, болбой коюшту. Ох, атаңдын оозун урайын, жанагы ферманын эле кылганы бул. Жоодарга жакшы ат таап берем деп убада берсе керек да. Ооба, ошонун эле кылганы го, мен да ошентип ойлоп атам. Эми бербей коюшка чарабыз барбы, балам? Өкмөттүкү болгондон кийин беребиз да. Ал ферма жаман көп да ата. Өкмөттүкү деп коюшуп эле өздөрү малдын эсебин таап атышат деген кептер бар. Эми жакында 6 гүл малдын баарын элге таратат деген имиштер да болуп атат. Азыр заманга ишенич жок болуп калды. Андай болуп кетиши деле мүмкүн. Отом ушунча малды кайда таратат? Калдар аке таң калды. Ата, көз боемочулук кылып, ал жака кетти, бул жака кетти деп чоңдор өздөрү эле талаптанып алышат го. Шаарларда ошентип эле атышат дейт. Элдин мүлкүн талап алып атышыптыр чоңдор. Анан жанакы биздин желпингичтей болгон ферма кантип куру калсын? Ал эле эмес башкарма, тиги район, областтын чоңдору да куру калбайт эми. Малды таратат, жерди таратат деген кептер бар ата. Ошондой де. Атаңдын көрү шүмшүк. Бу жанагы ферма эмне эле мынча шуулдап калды десем, ошо мунун бир билгени бар деп ойлогом. Калдар аке эми түшүндү ферманын эмнеге эле куйткуланып калган. Ошондой ата. Бул заман эми таптакыр өзгөрөт окшойт. Кубан камчысын сүйрөп дөңгөчкө отурду. Анан өкмөттүн же мал жок калса, же жери жок калса эмнеси өкмөт болот? Ким билет ата? Балким бир бөлүгүн калтырса керек өкмөттүкү деп. Балам, Сталин берген байталды курушоп капыр кайталды болгон турбайбы анда? Калдар аке да аргасы түгөнүп уулунун жанына отурду. Экөө далайга тунжурап, көлдүн аркы өзүндөгү тоонун башына кыпкызыл болуп кылкылдап ат бараткан күндү карап отурушту. Балам, эми эл көргөндү көрөрбүз. Жүр андан көрө үйгө кирип чай ичели, деди карыя бир маалда кайратына келип. Кубан атасынын артынан үйгө кирди. Балам, менде бир ой пайда болду.
Тиги Алмаздын атасын бул жакка алып келип алсак кандай болот? Калдар аке астына келген чайды колуна алып кеп баштады. Алмаздын атасынбы? Ал киши келеби бул жака? Билбейм. Балким келбей коюшу деле мүмкүн. Бирок бир ооз айтып көрөлү да. Мен ага боорум ооруп атат. Эми ал мурункусунан да көп ичип калыптыр дейт. Бир күнү үйүндө жалгыз жатып өлүп калбагайлы. Мен эртең ылдый түшүп барып келейин. Бир ооз айтып көрөйүн. Энең эми жакадагы үйдө болгон эле жакшы, кыздарды карасын. Алмаздын атасын алып келип алсак, бизге деле эрмек болбойбу? Ичкен эле болбосо жакшы эле адам, деди Калдар аке алдан эни ойлогонсуп. Мейли ата, ошентели. Балким бул жакка келүүгө макул болсо, арагынан да алыстап калар. Анда эртең тигилер келип кеткенден кийин барып келиңиз жаккага. Кубан атасынын оюна толугу менен кошулду. Чын эле атама да эрмек болбойбу? Алмаз да атасынын бизде экенин укса санаасы тынчып калар. Ата, Алмазга качан барып келебиз? Алмазгабы? Ага барыш үчүн атайын уруксаат керек экен балам. Районго барып арыз жазыш керек дейт. Анан тигилер уруксаат берген күндү болжошот экен. Ошондо гана барып кезиксе болот дейт. Анда сиз биротоло районго да бара келбейсизби? Алмазды унутуп калгандай болуп калбайбы? Бир барып кезигиш керек го. Кубан ушуну ойлоп түшөлүп жүргөн. Оңтой келсе өзү деле баргысы келет Алмазга. Алмаздын күнөөлүү экенине ушул кезге чейин таптакыр ишенбейт. Мейли барса барып келейин. Анда сен 2 күн жалгыз каласың го. Тиги Сарыбайды чакырып ал жаныңа. Ата, Алмаздын атасы макул болсо абдан жакшы болот эле бизге да. Ушинтип жумуштар чыкканда бирөөбүз жалгыз калбай жаныбызда караган болот эле да. Ооба, аның да туура. Бирок мен анын өзүн ойлоп кабатыр болуп жүрөм. Анын арагынан алыстатыш керек. Болуп турганда ошентели. Баса, эртең тиги торунун чылбырын унутпай алып кал балам. Ал кайра качып келиши да мүмкүн. Ат чылбырын издейт деген. Калдар аке торунун кетээрин ойлогондо ичи ооруду. Бирок амал жок. Берүүгө туура келет. Алдыда дагы далай өзгөрүүлөр болоорун сезип, карыя кейиштүү башын чайкады. Алмаздын тагдырын ойлоп көп капа болот. Колдон келер иш болсо гана. Атаңдын көрү дүнүйө. Ушинтип жаштайынан түрмөгө түшөт беле. Деги эмнеге мынчалыкка барды? Ошол келин үчүн ушунча азапты башына үйдү го. Ошону чындап эле сүйгөн го. Болбосо ал күйөөгө тийип кеткенден кийин аны жайына коет эле го. Демек, унуталган мескен да кургур. Эми кайратыңдан жазбай чыдамдуу бол кагылайын. Абышка ичинен ушинтип дуба кылды. Энеңдин арбагы колдосун. Алмаздын энесин эстегенде өзүнүн деле сүйүүсү ушул кезге чейин жүрөгүндө жашап келе жатканын сезди. Мен балким ошондо коркоктук кылгам. Балким мен деле ушул алмазчылап ошол күнү анын барган жерине чуу салып, сүйүүм үчүн күрөшсөм, азыркыга чейин арманым соолубай жүрмөк эмесмин. Мен болгону суу жүрөк болуп шаарга качып кеттим. Ушул акылым ошондо болсо гана. Кечир мени Күмүшай. Сенин уулуңду жаманчылыктан сактап кала алган жокмун. Эми ага кандай кылып жардам беришти да билбейм. Бир гана аманчылыгын Кудайдан тилейм. Түрмөдөгү жашоо ит көргүс жашоо да. Бирок аман болсо 6 жыл деле өтөт бат эле. Кой, андан көрө районго барып, кезигүүгө уруксаат алып келейин. Ушул оюна бекип, Калдар аке өзүнө өзү дем берип ордунан турду.